Кутман таң, урматтуу. Биздин студиябызга алгачкы коногубуз келди. Маек баштарынын алдында турабыз. Баалабасак манастыгын эртеңкиге жалданбай караш кыйын дейт. Баарыбыз манастын урпагыбыз деп көкүрөк каккан менен көп маалымат билбеген жаштарыбыз улуу муунда деле жок эмес. Бирок бүтүндөй өмүрүн баягы өзүнүн турмуш тиричилиги менен алек болуп өткөрө бербестен, дал ушул кыргыздын келечеги үчүн атайын чоң жумушту, оор жумушту башына алып ошол манасты роман кылып жазып, бир канча тилге которуп, мынакей жайылтууга ат көтөргүс кызмат кылган биздин сыймыктуу агайыбыз, жазуучу, бир канча китептин автору, юрист, көп кырдуу талант десек болот. Жолдошов Төлөнбай Токтосунч агайыбыз келип отурат. Кутман таңыңыз менен. Саламатсыз? Саламатчылык. Сизди студияда көргөнүзгө кубанычтабыз. Жакшы. Менен биринчиден силерге ушул мени атайын чакырып, китеп жөнүндө маек куруп берген мүмкүнчүлүк түзүп жатканыңарга чоң ыраазычылык билдиргим келет. Сиз айтып өткөндөй, мен биздин Залкар, Манашы, Сагынбай, Орозбактын вариантынын негизинде кара сөз түрүндө 5 томдуу роман жазган. Мына бул китептер силердин алдыңарда турат. Бул китепти мен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы Кыргыз билим берүү академиясынын текшерүүсүн өткөрүп, азыркы учурда бул китептердин толук ойдон мектептердин кыргыз адабияты программасына кошулган. Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Мен бул эми биздин эпосубузду эми өзүңөр билесиңер, дүйнө жүзүндө кыргыз тилин билген кишилер аз, ошондуктан мен бул китебимди көбүрөөк жайылтуу максатында өзүм бул 5 томдуу романды толук ойдон орус тилине которуп, муну дагы азыр басып чыгарууга даярдап жатам. Аны дагы билим берүү академиясы текшерүүсүн өткөрүп, ал дагы буюрса мектептердин программасына кошула тургандай. Анан бул мектеп окуучуларына дагы жеңилирээк болсун үчүн деп мен эпосту эми өзүңөр билесиңер, Сагынбай Орозбактын алайлык бою, Саякбайдыкын алайлык бою, бул 500 000 сапырдан турган аябай чоң көлөмдүү чыгармалар. Саякбайды мисалы айта турган болсок, Манас эпосу ал 4 томдон турса, Сагынбайдыкы 9 томдон. Бул эми ыр түрүндө жазылгандыктан, ошон үчүн аябай татаал болгондуктан мен ушу атайын кара сөз түрүндө жазып чыккандан тышкары 8 жана 11 класстын окуучулары үчүн атайын жумушчу дептерлер түзгөнмүн. Ал жумушчу дептерлер дагы азыркы учурда билим берүү академиясы чечими менен ал дагы мектеп программасына кошулган. Мындан тышкары мен азыр биздин атактуу Чилтиктин 2 бөлүгү болгон Семетейдин үстүнө иштеп жатамын. Азыр 1 том романымды бүткөрүп, ал дагы текшерүүдөн өткөрүлдү. Азыр 2 томду жазып жаткан учурум. Эми мындан тышкары мына өзүңөр көрүп тура, бул мен китептерим болсо 5 томду. Муну мен алып келген китептерим, бул менин бул романымды өзүм орусча которсом, атайын тилмештерге берилип, бул китебимди азыркы учурда 1 томун түрк тилине жана өзбек тилине которгонмун. Өзбек тилиндеги котормомду биздин Залкар замандашыбыз Рахим Карим деген жазуучубуз бар, өзбек улутундагы. Ошто көптөгөн эл аралык конкурстардын, акындардын, жазуучулардын конкурстардын жеңүүчүсү болгон. Ошол досума атайын 1 том которгон элем. Муну билсеңер керек, былтыр биздин коңшу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев ошонун чечими менен атайын комиссия түзүлүп, 100 томдуу түрк тилдүү адабияттын берметтери деген антология чыккан эле. Ошо 100 томдуктун 9 томун биздин кыргыз адабиятына берилген эле. Ошол демек ал 81 томдун 93 томго чейин кыргыз адабиятына арналган эле. Ошол томго атайын тандалып отуруп, бул антологияга биздин ушул Жусуп Баласагындан баштап ушул заманга чейинки азыркы учурдагы поэттер, акындарыбыздын, жазуучулардын чыгармалары келген. Алардын ичинен биздин Залкар жазуучуларыбыз Алы Токонбаев, Түгөлбай Сызыкбеков сыяктуу жазуучуларыбыздын китептери да кошулган. Мен ошол 100 том толук ойдон өзүм
алдым. Анын баарын эми бул жерге алып келгенге мүмкүнчүлүк болбоду. Ошон үчүн мына бул жер 85-томго Чыңгыз Айтматовдун чыгармалар кошулган 88-томуна мына менин Манас романымдын 1-тому Рахим Каримдин котормосундагы чыгармам ушу өзбекчеси басып чыгарылды. Болсун агай, болсун. Сон мактана турган, сыймыктана турган жумуштар бар экен. Манасыбызды эми мактабай мактана турган биздин сыймыгыбыз, баалуулугубуз. Биз мисалы үчүн кара сөз түрүндө Манасты Ашым Жакпековдун Теңир Манастан гана окуп, ошол вариант туура деп мындай жүрөккө жакын окуп жүрчүбүз да. Анан болгондо дагы роман бул сиз айткандай мектеп программасына ылайык, балдар окуганда түшүнүктүү болуш үчүн мындай жеңил жалпак сөз менен жазылган сонун чыгарма, сонун ачылыш деп айтсак болот да. Сиздин эми мында Манасты жайылтууда буга чейин деле атайын бир гезит чыгарганыңызды уктук элек элге жайылтууда. Алардын тагдыры кандай болду? Бул боюнча сиз туура айттыңыз. Биздин залкар жазуучубуз Ашым Жакпеков агайыбыз 1985-жылы Бишкектин ошол кездеги Фрунзе шаарында атайын бүткүл союздук жазуучулар конференциясы болгон. Ошондо бүт союздан келген жазуучулар айткан, силер ушундай Манастай эпосуңар бар. Бул силердин гана эмес, биздин да керек болсо бүт дүйнө жүзүнүн сыймыгы болот. Ошого силер муну кара сөз түрүндө роман кылып жазбайсыңарбы дегенде, биздин ушу залкар метрлерибиз деп кой, Чыңгыз Айтматов, башкалар жок, биз муну жазганга колубуздан келбейт деп четке чыга бергенде Ашым Жакпеков агайыбыз муну жазганга шымаланып киришип, бул агайыбыз тилекке каршы 91-жылы союз талкалангандан кийин өзүнүн романын Теңир Манас романын жазып бүткөн. Бул Теңир Манас романын албетте топ кыйынчылыктар менен 95-жылы гана басып чыгарылган болгондо тилекке каршы бул агайыбыз бир жума калганда кайтыш болуп кеткен. Бул эми окусаңар керек, бул Теңир Манас аябай укмуш, жакшы тилде жазылган. Анда бүт баардык ушу эпостогу окуялар камтылып, ал түшүнүктүү, мындай жакшы жазылган. Аны эч ким мен кыргызмын деген бирөө дагы жаман деп жазылыптыр, жаман берилиптир деп айта албайт. Бул мен өзүм дагы окуганда аябай мындан чоң таасир алган. Бирок тилекке каршы аны бир кемчилдиги ал ушундай чоң залкар чыгарманы, мен силерге айтканда Сагынбай Орозбаковдун вариантын өзү 9 том болсо, ушундай чоң көлөмдүү чыгарманы ал агайыбыз бир эле том кылып чыгарып калган. Эми өзүңөр билесиңер, бул окуу программасында атайын стандарттар бар. Стандарттарда ар бир мына ошол Манастын мисалы эпос боюнча темалар бар. Мына тема мисалы үчүн Манастын төрөлүшү, Манастын балалык чагы деп бөлүп жиликтеп койгон. Ошол боюнча ал жерде жазылган. Ошондуктан мен бул билим берүү академиясынын окумуштуулары менен, биздин кыргыз тилчилер менен, ушу манасчылар менен кеңешип отуруп, ушул бүт варианттардын ичинен өзүңөр билесиңер бир топ варианттар бар. Ошонун ичинен Сагынбай Орозбаковдун вариантын таап, андан кийин мектеп программасына ылайыкташтырып туруп, мен ушу 5 томдуу роман жаздым. Ал жерде программада стандартта кайсы главалар болсо, мен ошонун баарын ушул китепте камтыдым. Эми айта турган нерсе, бул жерде мен 5 том эмес, байкадым, керек болсо Манасты 500 том, 5000 том кылып жазсак дагы биз мунун түбүнө жетпейт экенбиз. Чыңгыз агайыбыз айткандай, бул Манас өзүнчө эле чалкып жаткан океан экен. Муну жазып берсең түгөнбөйсүз. Бирок тилекке каршы бул мектептин стандарттары, мектептин программасы буга жол бербейт экен биринчи. Экинчиден, бул жерде Манас эпосунда 2 катмар бар. Биринчиси баатырлык катмар, экинчиси мифологиялык катмар. Эми ошондо мен карасам, ушу китептин жарымы эле мифология катмары экен, жомок, жөө жомок. Аны мен жазганчы мага окумуштуулар кеңеши, бул Советбек Байгазиев агайыбыз, академик агайыбыз, билим берүү академиясына айтты, жок деди, сиз муну де жазбаңыз деди. Анда бүт дүйнө жүзү бул кыргыздар жөө жомокто баатырын деп туу көтөрүп турган жүргөн Турбаевы деп биз шылдың кылышат. Ошого сиз баатырлык катмарды гана жазыңыз, бүт эл журт таанысын, андан кийин каалагандар ушу жөө жомок тарабында окуп алат деди. Макул деп мен ошондо кыскартып отуруп 9 томдуу эпосту мына 5 томдуу роман, мындан да көбүрөөк кылып 10-15 том кылсам болот. Просто эми
Мұғалімдер де оқушылар да айтты, жаш балдар қиналып қалады деді. Мұны білесіңдер, негізінен Манасты бізде 5 класстан 11 классқа шейін оқытса, кеңірі түрде бұл 7-8 класста оқытылады. 7-8 класста 14-15 жастағы балдар средний школьники деп қойды, чоң шығарманы оқыса, мұндай айтқан башы ұрып қалады, қиналып қалады. Соның үшін мен мұндай қысқарақ қылып жазғанға тура келді. Мен негізі ушул Манасты киного тартабыз деп аракет кылышып, Кытайда Манас жөнүндө кино тартылып аткандыгын бир кабардар болдук элек. Анан манасчылар жөнүндө тартылып атканын билебиз. Семетей тартканга аракет кылдык. Бирок эми ушул Манас дүйнөсүндө жүргөн киши катары ушул мындай ыйыктыкты, сиз айткандай экрандаштыруу, руханий байлыкты материалдаштыруу, тескерисинче анын кадырын көтөрбөй зыян тийип калабы деген мындай эми катардагы киши катары ойда. Сиздин пикириңиз? Туура айтасыз. Мен муну чынын айтсам, сиз өзүңүз башында айтканда, мен юристмин кесибим боюнча. Мен жогорку кеңеште отун энергетика комплексинде юридический консультант болуп иштейм. Мен өзүм Москва шаарындагы Ломоносов университет юридика факультетин 89-жылы бүтүрүп, мен 7 жыл бою прокуратурада иштегенмин. Кийин мына 18 жылдан бери жогорку кеңеште иштеп жатамын. Мен бул Манаска таптакыр тиешем жок кишимин өзү. Мен муну юридикалык жана кылмыш жаза укугуна комментарий, үй бүлө укугуна комментарий деп мен 12 юридикалык китептин авторумун. Кыргыз тилиндеги жазган учебниктер, окуу китептерин саналуу гана адамдар жазса, ошолордун бири менмин. 2000-жылда. Да, мен муну Манаска таптакыр жакындайм деген оюм болгон эмес эле. Муну кокусунан эле сиз айткандай кино кылып тартса кандай сонун болот дегенден мен муну 2014-жылы мен киносценарий жазгам мына дегенде. Да, мен киносценарий кино чыгарам деген. Чыгарып муну мен биздин өкмөт тарабынан муну китепти чыгарганга $2 миллион акчасын бөлүп берүү жөнүндө сүйлөшүп алып, Кыргыз фильмге барганмын. Барсам ошол кездеги киностудиянын директору, аны ошол жердеги залкар биздин режиссерлор Актан Арымкубат, Эрнис Абдужапаровдор баары көрүшүнөн күлүштү эле. Бул $2000 биз Курманжанды атканын тарттык. Анда билесиз деди, бар болгон кезде 100ге жетпеген адам массовкага катышкан. Ошого бул акча сиз жок дегенде кеминде бир $30-40 миллион акча таап келиңиз, анан тартса болот дегенден, аны кайтып келгенден кийин муну акча табылбай калып, эмне кылышын билбей турганда, ошол кезден кийин бир ой пайда болду, ушуну мен китеп кылып чыгарайын, китеп кылсам. Бирок ошондон кийин мен сиз айткандай бир топ аракеттерди кылдым, акча таап, башкага анан ошондо мына биздин жана мен айткан билим берүү академиясынын академиги Советбек Байгазиев, анан бир топ башка аксакалдар айтышты да, Төлөнбай деди, ушуну тим эле койбойсуңбу деди. Кинону тартпай эле койбойсуң. Эмнеге десем, айтты, бул биздин деди улуттук сыймыгыбыз, биздин баатырыбыз, биздин бабабыз кыргыз түптөгөн адам болгондон кийин ушуну тарткандын кереги жок деди. Балким деди, убакыт сааты келет деди. Ошондо тартса болот. Азырынча тим эле койду, анан мен дагы бул боюнча аракетти токтотуп салып, азыр эми айткандай Семетей жазып, мен Кудай буйрса, күч кубат берсе, Сейтекти да жазайын деп атам. Кийин анан Жусуп Мамайдын варианты боюнча дагы 5 урпагы бар, Манас. Ошолор боюнча да жазып, кийин алым жетсе, биздин кичи эпостор 23 эпос бар. Курманбек, Кожа, ошолорду да жазайын деген ниет бар. Кинону тартыштан ойлойм, башка биздин келечектеги муундар тартат го деп айтасыз. Бир учуру келсе де сиз айткандай ошол финансылык ар кандай бир мындай руханий бир толук кандуу жетилүү учуру болсо керек, сиз айткандай. Биз дагы бир нерсени айткыбыз келип атат. Сагынбай атабыздын вариантында мисалы Сагынбай атабыздай Семетейди айткан киши болгон эмес деп айтат. Бизде жазылбаган менен мындай Кытай тарапта ооздон оозго алып калган манасчылар бар экен да. Сиз айткандай ушуну бир изилдөө пландары, өзүңүз юристтик адвокат болуп жүргөнүңүзгө карабастан ушул ишти колго алган киши катары балким экспедиция дейбизби, ошол жактардан барып ошол маалыматтарды топтоп келүү бир оюңузда барбы, же мындай, же өзүңүздүн эле ошо сиз айткандай жазылган китептердин варианты менен бул ишти улантайын деген ой барбы? Эми сиз туура айтасыз. Бул жерде өзүңөр билсеңер керек, бизде азыркы учурда 2011-жылы кабыл алган Манас эпосу жөнүндөгү мыйзамыбыз бар.
Андан кейін 2019 жылдары дагы жаңы Манастын вариантын жаңы ушу мыйзамдын варианты даярдалып иштеп чыкканды. Ошондо талаштар чыккан маселе мына сиз айтып жаткан биздин кытайлык жердештерибиздин, мекендештерибиздин Манас варианты, атап айтканда Жусуп Мамайдын варианты жөнүндө дагы сөз кеткен. Муну классикалык Манас вариант эсептесе болобу же жокпу деп ошончо талаштар мына азыркы кезге чейин уланып жатат. Ушул жерде кээ бирлер айтып атат, жок классикалык деп биз только Сагынбайды, Саакбайды, андан кийин Тоголок Молдонун варианттары, башка дагы бир ары бери жагы бир 50ге жакын варианттар ошолорду гана эсептейли, алар эсептелбесин десе, экинчи окумуштуулар, манасчылар айтып атат, жок, Жусуп Мамайдын да варианты биз кошушубуз керек деп, анын үстүнө бул Жусуп Мамайдын мындай керемет окумуштуу тарабын кыргыз элине кылган эмгегин айтсак, бул Манасты ал өзү эмес, Балбак деген агайынын айтуусу боюнча үйрөнгөн. Ошол Балбак ага үйрөтүп бергенден кийин бул жазып алганда бул 50-нчы жылдары Кытайда 60-нчы жылдары культурный революция деп маданий революция болгондо бул жазмалардын баары өрттөнүп кеткен. Ушу өрттөнүп кеткен, ушунча мына 8 бөлүктөн турат Жусуп Мамайдын варианты. Ошонун баардыгын Жусуп Мамайдын эс тутуму ушунчалык күчтүү экен, ошону ал киши кайрадан өзү эси боюнча жазып чыккан. Элестетип көргүлө, биздин азыр 4 цифрды биз эстеп кала албайбыз. 4 цифр эмес, телефонду айтса да биз унутуп калабыз 5 мүнөттөн кийин. Бул киши ушунча 8 томдук нерсени ушунун баарын эпосты эстеп туруп, ошону толук ойдон жазып чыккан. Эми окумуштуулар ар кандай өздөрүнүн жүйөлөрүн келтирип жатат. Бул классикалык чыгарма, классикалык. Бирок менин өзүмдүн оюм боюнча бул Жусуп Мамай дагы Кытай эмес, кытайлык болгон кыргыз. Бул кыргыз болгондон кийин бул дагы биздин элибиздин өкүлү. Демек бул дагы кылымдардан бери келип жаткан, айтылып жаткан Манас. Ошондуктан биз аны бул биздин кыргыздардагы варианттар гана жарайт, булар жарабайт деген бул туура эмес деп эсептейм. Бул биздин Манасты билсеңер керек, муну ЮНЕСКОнун тизмесине балыктардын материалдык эмес балыктар тизмесине киргизип жатканда биз менен кошо кытайлыктар дагы тең тайлаш чыккан. Бул Манас биздин эпосубуз, бизде Кытайдагы кыргыздардын эпосу деп туруп, алар муну киргизүүгө аракет кылганда ошондо биздин окумуштуулар, анан биздин ошо жогорку кеңештин депутаты болуп жүргөн Карганбек Самаков агайыбыз аябай чоң эмгек көрсөтүшүп, Бакуга чейин мына Самаков өзүнүн акчасынын эсебинен, өзүнүн тапкан акчаларын аябастан бүт делегацияны алып барып, ошондон биздин эпос экенибиз далилденип, анан бизге кайрылып келген. Эми элестетип көргүлөчү, биз азыр Манасты Жусуп Мамайдыкы биздики эмес, классикалык эмес десек, анда биринчиден биз өзүбүздүн кытайлык жерге чапкан болобуз. Экинчиден кытайлык эл республикасына биз өкүл бийликтерине биз шылтоо берип койбойбуз. Мына кыргыздарды карагыла, булар Манасты биздегини классикалык вариантты эсептеп атат. Демек бул биздики деп, алар дагы ЮНЕСКОго ошонун Манасты вариантын киргизип салса эмне кылабыз биз? Өзүнчө карап деңиз. Ошого мен ойлоймун, мындай кайсы вариант классикалык, кайсы вариант классикалык эмес деген маселеге келгенде өтө кылдаттык менен мамиле кылып, ушул тарабын да караш керек. Андан кийин сиз айткандай, бул бүт акчаларды жумшап, башка кылып, биз Кытайдагы ошо аз манасчылар, Кудайга шүгүр, Жусуп Мамайдын окуучулары тирик, ошолорго дагы барып, алардан да жаздыртып алып, башка дагы эпостор бар, ошолорду да жаздыртып, бул Манас эпосун, кичи башка эпосторду жайылтууга биз өзүбүздүн колдон келген аракетти көргөнгө мен биздин мамлекет да, биздин жарандарыбыз да милдеттүү деп эсептейм. Аракет кылыш. Сиз айткандай, ошо Балбак атабыздан үйрөнгөн Жусуп атабызды айтсак болот. Сагынбай атабыздын дагы бир тууган агасы Манас айткан дейт, укмуштуудай, бирок Сагынбай атабызга жол берген деп айтат. Демек бул анча чоң манасчылардан сырткары дагы аты жазылбай калган, элдин арасында тарыхта билинбей калган манасчылар арбын экенин белгиси да. Анан азыр да Кудайга шүгүр уучубузга эмес манасчылар бар. Жазуучулар союзу деген бар, калемгерлер бар. Мына роман боюнча ал кишилердин азыркы коомчулуктун ой пикири талкууга салындыбы агай? Китебим боюнча дейсиз? Жок, тилекке каршы мен
өзüm айтқандай мен мемлекеттік қызматшымын. Ошоға буга жазып, бирок муну жанагы реклама двигатель всего дегенди унутуп калыпмын да. Мен жаздым да ошойчо эле алып барып, мына текшерүүдөн өткөзүп, мен өзүнөн өзү кете беретсем, тилекке каршы бул кетпейт экен, бул араба эмес экен. Эшекти аттайдап кый деп койсоң кете берет го, чү деп койсоң. Андай эмес, мунун баарын демек муну чыгарып, анан рекламалап, башка жерлерге барып, мындай жайылып басаң билинбейт экен. Мен ошону түшүнүп, мына азыркы учурда мен атайын өзүм роман, эпос деп газета ачканмын, аны таратып атам. Анан YouTube каналда мен жарым жылдан бери роман, эпос деген түркүмдө мен видеороликтер чыгарып жатам. Бир күн кыргызча, бир күн орусча видеороликтер чыгарып жатам. YouTube'да roman-epos.com деген атайын сайт ачып алып, ошол жерде романдын, эпостун өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып, андан кийин ушу романдан үзүндү окуп берип атам. Бул жерде белгилегечи жагдай, мен эми силерге айтканда биздин кыргыз тилди эл анча билбейт. Ошон үчүн орус тилинде сүйлөп, орус тилинен дүйнө жүзүндө 7 миллиард калк болсо, ошонун 700 миллиону орус тилин билет экен. Ошого жайылтуу максатында мен YouTube'ду орусча дагы чыгаргандан тышкары, ал YouTube'дагы видео тасмаларын да азыр дүйнө жүзүндөгү 112 тилдеги субтитр менен коштоп жатамын. Бул деген жанагы YouTube, Google переводчик 112 тилди гана которот экен. Ошонун баарына котортуп, азыр YouTube видео каналы, видеороликтерим орус тилинде 112 тилде субтитр менен чыгып жатат. Бул деген азыр дүйнө жүзүндөгү ар бир адам биздин Манас менен өзүнүн эне тилинде, өзү жакшы билген тилде тааныша алат деген. Кабардар деңиз. Рахмат агай, Терембек Токтоновичке ыраазычылык билдиребиз. Бул кылып аткан эмгегиңиздин баардыгы эч кимден тыйын сурабай, өзүнүн жон терisi менен баягы күйүп-пышып жасап аткандыгы бул башка баягы Манастын урпагымын деген атуулдарга дагы бир эмне дейбиз? Белги деп айтсак болот, стимул деп айтсак болот. Ишиңизге ийгилик, калемиңиз кор сүйө берсин, бар болуңуз. Манас жөнүндө сүйлөй берсек эми убакыт кенен керек, биздин эртең мененки эфирибиз ушундай. Туура айтасыз, дагы бир белгилей кечинерсем, мен мына 100 томдук боюнча аркы жумада өзбек литературасынын күндөрү деп туруп презентация кылабыз. Кудай болсо ошондо дагы кеңирээк айтылып жүрөм. Буюрса, рахмат, бар болуңуз. Мына ушундай калемдин учунда найзанын күчү бар дейт. Агайыбыздын калеми курчусун, кыргыздын зоболосу бийиктесин, Манасыбыз, Калпагыбыз, Ала тообуз бийик болсун деп эфирибизди уланталы.